уктабай дагы кылганга туура келет. Үйрөндүм го. Бат эле үйрөнсө. Анын мышыгы башкача, менин мышыгым башкача болот. Бактылуу мамалыкты жаса же болбосо тескерисинче маанайы жооп бир мамалык жаса. Жок, конечно. А кээде болобу мынтип баягы көздүн майы кетет, колдорду эле чырчыйт экен, мынтип кечке отурсаңчы анан тажап кеткен же кылгыңыз келбей калган учурлар болобу? Жүндөн любой неме жасаса болот да. Кичирейтсе да болот, чоңойтсо да болот, ушул каалаганыңдай кылсаң болот. Бул пластилин сыяктуу да. Муну демек сиз интернеттен көрүп эле өзүңүз эле үйрөнүп алгансыз, Эч ким үйрөткөн эмес. Эч ким үйрөткөн жок. Бир үй бүлөнү багып кетсе болобу сиздин оюңузча? Болот. Бул мисалы канча сенден зависит этет да. Салам, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мына биз бүгүн табигый койдун жүнүнөн жасалган, балдардын ден соолугуна зыян келтирбеген эко оюнчуктарды жасаган кол өнөрчү Анар Айым менен маек курмакчыбыз. Бул оюнчуктар кандай жасалат? Чогуу көрөлү. Бул оюнчуктардын жасоо этаптары кандай? Биринчи эмнеден башташ керек? Биринчи кичине жүн алып, мынтип тоголоктоп, ар бир денесинин бөлүгү өзүнчө жасалат да. Буттары өзүнчө, башы өзүнчө бүт баарын тоголоктоп сайып баштайсың. Ошондо мындай бир форманы өзүңүз бере турбайсызбы, алдыгы жүндөн элечи астына макет эчтеке жасалбай турбайбы? Жок, макет жасалбайт, сразу эле по ходу дела эле кылынып кетет да. Биринчи мындай кылып, анан денесин жасап алып, анан башын, буттарын жасап, биринчи ичин жасап алып, башын жасап, өзүнчө буттарын өзүнчө жасап, анан кошуп баштайсың. Бул деген оюнчуктар ошондо кадимки эле койдун жүнүнөн жасалабы? Кадимки койдун жүнүнөн башка эчтеке кошулбайт. Анан мисалы муну жасаш үчүн дагы кандай куралдар болобу, балким кандай материалдар керектелет? Мисалы могулардын көздөрүн дагы ушу жүндөн жасала турбайбы? Баары жүндөн жасалат. Мындай ийнелер менен сайылат да, жөнөкөй ийне эмес, бул чоңураак оюнчук жасайын деп неметсем, мындай көп ийне сайылган специальный аппарат. Мындай деп айтсак, ошо менен кылса болот. Демек, мисалы көзүн жасайм десең, анда кичирээк баштуу ийне колдонуп, анан чоңураак бир нерсе жасайм десең, чоңураак ийне колдонуп, атайын өзүнүн размерлери бар. Ар кандайийнелер болот. Закрученныйийнелер болот, учтарын карасаң башкача да, мындай тегерек болуп кетет да. Ушул ар кандай нюанстар бар. Бул мисалы идеяларды кайдан аласыз? Негизи эле ушуларды жасайын деген идея кайдан келип чыккан? Интернеттен. Азыр интернеттен любой немени көрсө болот, тапса болот. Мен мурун жасап көрчү эмесмин, жаңы эле жасап, эми жакты да жасаган. Ошондо канча убакыт болду буну жасап калганыңызга? 4-5 ай болду. Муну демек сиз интернеттен көрүп эле өзүңүз эле үйрөнүп алгансыз, Эч ким үйрөткөн эмес. Эч ким үйрөткөн жок, интернеттен көрүп эле, андан кийин дальше больше окуп, ар кайсы роликтерди карап эле үйрөндүм. Жакшы экен. Анан негизи бир оюнчуктун мисалы моону жасаш үчүн канча убакыт кетет? 1-2 саат кетет да. Анан негизи көздүн майы да кетет окшойт да, мынтип отуруп эле кечке. Кээде көбүрөөк заказ болгондо эртең менен кечке чейин отуруп кылыш керек болот да, енді заказды бериш үчүн. Мисалы буйрутма алганда канча оюнчук аласың, канча күндө бүтүрөсүз? Бир күндө 5 оюнчук жасаса болот. 5-6 оюнчук бүтүрсө болот да. Көбүрөөк болгондо бир демалыштын ичинде бир 20 оюнчук жасап барып беришиң керек болгондо, уктабай дагы кылганга туура келет. Бул эко оюнчуктар, эч зыяны жок. Эчтеке лишний да эчтеке кошулбайт, бул жүндөн гана жасалат. Машинкада салып жууса болот. Демек бул кирдеп калса жууп койсо болот экен да, Жууса болот. Мисалы сиз болсок бат эле үйрөнүп кеттим деп атпайсызбы? Анткени мурда да кол өнөрчүлүк менен алектенип жүргөнсүз. Анан мисалы мен эч кандай тиккенди билбесем, баягындай ийне карманды билбесем, мен мисалы канча убакытта үйрөнүп кетсем болот? Үйрөндүм го. Бат эле үйрөнсө. Эми если кызыксаң, ошондой интерес бар болсо, бат эле үйрөнөсүң. Анан бул оюнчуктарды жасоодон башка дагы кандай нерселер менен алектенесиз? Мисалы башка тегесизби, балким курак курайсыз? Эми аял заты кылган оокаттарды бүт эле кылам. Тигем,
түйөм, оюнчуктарды жасайм. Жиптен түйүп, токуп жасайм. Капрондон жасайм оюнчуктарды. Анан негизи баягы бул деле кол өнөрчүлүктүн бир түрү да. Анан мисалы айтып коюшат го, шыгың жок болсо жасай албайсың депчи. Сиз мисалы кичинеңизден эле ушундай нерселерге кызыгасызбы же кийин бара эле пайда болуп Кичинекей кезден эле биринчи сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Андан кийин кичинеден ошо мектептен түйгөндү, токуганды үйрөткөндөн кийин ошого кызыга баштадым. Анан тигип баштадык. Бул оюнчуктардын мисалы ар кандай параметрлери барбы? Мисалы мынча граммдан ашпаш керек, же мындай өлчөмдө болуш керек деп, же болбосо өзүңүз каалаган размерлерде жасай бересизби? Жок, бул атайын мондай кичинекей вес менен ар бир немесин өлчөйбүз, бирдей чыкканга размери. Бул оюнчуктардын баары бирдей өлчөмдө болуш керек. Бирдей өлчөмдө болуш керек. Буттары дагы, баштары дагы баары бирдей өлчөмдө жасалбаса, чоң кичик болуп калат да. Анан мисалы кээде болуп калат дейби, ашып кетет же жетпей калат. Андай учурларда кайра бузуп, кайра жасайсызбы? Негизи муну кайра болбой калса, кайра бузуп, кайра жасаганга мүмкүнчүлүк барбы же кайра башынан? Жок, мүмкүнчүлүк бар. Мореки жүндөн любой неме жасаса болот да. Кичирейтсе да болот, чоңойтсо да болот, ушул каалаганыңдай кылсаң болот. Бул пластилин сыяктуу да. Демек андай коркунуч жок турбайбы? Эч коркунуч жок деген. Любой эмоция кылсаң болот, күлүп аткан, ыйлап аткан. Өзүңдүн настроениең кандай болсо ошондой кыла бересиң да. Мисалы биз азыр момундай мамалык жасагыбыз келсе, мунун бул баягы ар кандай дене мүчөлөрүн өзүнчө жасайбыз деп атпайсызбы? Мисалы мунун баягы башын формасын кантип берем? Мисалы кантип баштайм? Чоң эле жүн алып, тоголоктоп. Анан сайып баштайсың. Мунун тоголоку формасын бериппи? Анан денесин өзүнчө жасайсың, аны кошосуң, колдорун, буттарын өзүнчө жасап, кошуп, анан оформлять этип баштайсың. Мисалы, оюнчуктун бутун жасап кошкондо, бутун өзүнчө жасап алып, 1,5 болушу керек да, 1,2 плюс-минус. Жасап алып, өзүнчө мынтип четтерин билинбей калгыдай кылып, мынтип коюп туруп, анан бияктарын басып баштайт. Ушинтип ар бир бутун кошуп чыгасыз. Ар бир бутун денесин биринчи жасап алып, анан ар бир бутун өзүнчө ушинтип кошулуп баштайт. Бул жүн менен эле жасалган оюнчуктар. Мисалы, булар каркасный оюнчуктар да, ичинде биринчи каркас болот. Темирден каркас кылып алып. Темир каркас. Темирден каркас кылып алып, анан ошонун сыртына жүн оролуп чаап. Мисалы, мунун каркасын деле темирден өзүңүз жасайсыз да, өзүм. Булар тиги оюнчуктарга салыштырмалуу оор болот экен, чынында. Темир бар. Мисалы, эмнеге каркас берет, мисалы, буларга? Эмнеге буларды мындай эле кылып жасап койсо? Булар айырмасы кандай дегеним да. Мультяжный, все равно эшектин буту мындай болбойт да. Мультяжный немеде жасатылган да, стилде. А булар более реалистичный. Аты ушундай болушу керек да. Ошон үчүн ушундай каркасный болуп жасалат да. Бул каркасный болуп жасаганды эле өзүңүз үйрөнүп, өзүңүздүн идеяңызбы же буйрутма берген адамдар ушундай талап кылабы? Жок, өзүм эле үйдө бош болгондо все равно жасагың келет да. Анан отуруп, интернетти карап отуруп, могу жакты деп жасап баштайсың. Кээде болобу, мынтип баягы көздөн майы кетет, колдорду эле чырч эткен, мынтип кечке отурсаңчы анан тажап кеткен же кылыңыз келбей калган учурлар болобу баягы? Жок, андай болбойт. Менде любой эле жумуштун немеси башка сторонасы бар да, а бул наоборот успокаивает этет да. Менде мелкий работа болгон үчүн успокаиваться этет. Азыр оюнчуктардын көбү баягы мультфильм болобу, кино болобу, ушундай каармандардын образын берет го. Сиздин оюнчуктарыңызды байкасам, андай деле каармандар жок экен да. Каждый ошо любой кишинин жасаган стили болот окшойт да. Эмне дегенде, биз цехте жасаган кыздар менен ар бир эле оюнчукту жаза деп айтат бизге, мисалы, бир эле мышыкты. Анын мышыгы башкача, менин мышыгым башкача болот да. Ошо ар биринин өзүнүн стили болот болуш керек.
А мисалы буларга буйрутма берип атканда эмоциясы дагы маанилүүбү? Мисалы айтабы, бактылуу мамалыкты жаса же болбосо тескерисинче маанайы жок бир мамалык Жок, конечно, деп мисалы мындай эле точка кылып, эки точка кылып койсо дагы болот да. Бирок мындай жакшыраак көрүнөт го, мындай көз кылган. Анан эми өзүң немеңен да ал. Кандай жазгың келсе ошондой жасайсың да. Анан сиз бир гана оюнчуктарды жасайсызбы же болбосо башкача, мисалы ар кандай тапшырыктар түшө же балким дагы көбүрөөк шыктанып, балким оюнчук эмес, бир гана жандыктарды, жаныбарларды эмес, балким башка да фигураларды жасап көрөйүн деген ойлоруңуз барбы? Бар. Любой эле жаса, негизи жүндөн кааласа, любой эмне кылса, эмне жасагың келсе ошону жасаса болот. Эмблемаларды, адамдарды, портреттерди жасаса болот. Мореки башты жаңы жасап баштадым да, ушуга дене жазайын деп атам. Бул ошондо курчактай болуп калабы, Курчактай болот. Буга дагы тапшырык түшүп атабы же өзүңүз деле каалап эле өзүңүз кылып көрөйүн да деп кызыгып? Өзүм эле жазгым келип, ушуну жасап көрөйүн деп жасап көрдүм. Жасап көрсөм болот экен. Жаза алат экенмин. Анан сиз муну хобби катары эле кылам деп атпайсызбы? Анан хобби эмес, ишкерлик катары кылса эгер, ушундай оюнчук жасап, мисалы, бир үй бүлөнү багып кетсе болобу сиздин оюңузча? Болот. Бул мисалы канча, ал сенден зависит этет да, канча көп заказ кылсаң, ошончо көп акча табасың. Бул оюнчук жасап, акча тапса болот. Мисалы сиз муну жасайт экенсизди кошуналарыңыз билет, анан кыздар болобу же балким кошуна эжелер болобу, алар кызыгып келишеби, мага да үйрөтчү деп? Кызыгып келип карап, үйрөнүп ошака барып, цехке барып иштейбиз деген эжелер да бар. Анан алар сизге үйрөнөбүз деп келсе үйрөтөсүзбү мисалы? Үйрөтөм. Если колунан келсе, конечно, жасаган жакшы да. Мына биз маектешип баштаганда мага ушу тердикти жаса деп бергенсиз, анан мен жасап кетчүдөймүнбү? Окшошуп турбу? Окшошуп тур, аябай жакшы жасап кетчүдөйсүң. Рахмат.